Телегөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрүбүз эфирде улантылат. Кезектен конок рубрикасында студиябызга конок чакырганбыз, тааныштыра кетели. Актаңдай акындар ордосунун төрагасы, Актаңдай көрсөтүүсүнүн жана ошондой эле Таңшы кайрык көрсөтүүлөрүнүн алып баруучу редактору Абдували Акимбеков агайыбыз. Жана эле Элтерк ктеркасынын Жалал Абаддагы өкүлчүлүгүнөн кабарчысы Кыялы Сабира акынова эжекелерибиз келип отурат. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Эртеңки майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен сиздердин дагы. Кутматтарыңыздар менен. Абдували аке, ушул майрамга карата бир телекөрүүчүлөрүбүзгө жана ушул биздин кесиптештерибизге ыр төгүп бербейсизби? Жакшы болот анда. Ыр менен баштаган жакшы. Алгач эле ыр менен баштайлы. Assalamu aleykum ulu Kırgız halkımız. Kutmandu tangda bul jerde kuttu kaytmay saltımız. Mına studiya zalında olturan mına tuğandar. Bir jigit menen bir kızdın kıyal geldi canıma. Kuttu kaytıp gelemiz kutmandun gelge dayıma. Emin uskak menen Nur Jamal eltele belge barına. Siler kızmat kılgandu çağıngar bizdey bolgun baldarga ızat kılgan çağıngar. Elti yerdin cemaatı bütele telede jalan iştegen radyo cemaatı. Jalpıngar kutban tangın çeginde Aktаңдай kızıl til menen kuttuktaymen kabul al. Emi Jalal Abad şarından kıyalım geldi canıma. Buldağı bolsa karaçın ıskağım tuş bolgon bizde bağında. Mayram bolup karaçın Alatoy içi жаңырат. Alatoy'nun çeginde 54 ülkü sağınat. Elti yerdi görmeke, elti yerde karaçı cemaatı kızmat kılıp vermeke. Çakırdın ardın rahmat, bizdin cemaat mına karaçı. 40 yıldan aşı bulacağı, jarım kılım Kırgızga kızmat kılgan çağında. Mına operatör karaçı, aksakaldar baş bolup ertelep kuttu kayttı bütünдөй. Alatoy'nun barına, hamman astım baldarı, bol bosun işten armanı, antkenin umayını baldarı, bulardın uzangan jakşı çarbağı. Bugün tele kızmatkerleri jalpındın, kuttuktaymun kut bolsun ertengi bolçu mayramı. Eme Nur Jamal menen ıskağım, ököğün aytarım, ertelep kutman tanga jalpıga, bütünдөй Kırgız halkına sayrap jatkan çağıngar, talbağılan emgekten, antkenin elti yerden uşunday, kadimgin kıyıktı gögültür, ekrandın töründe, bir gezde men degen kança can ötkün, alardı jakşı bilesin, tаңзарда жайыр сайрашқан, kadimgi jolondoy bolgon akınдар, alardın aytuğa menin akım var, oşolor başlap bergen karaçı, telenim bugün yüzünün açıp jatkan çağınlar, antkeni jetekçilik barısı, operatordu karaçın ömürbek avan baş bolup, mında kızmat kılıp jatkanda, tiyakta ündü berip jatpayбы, elge tanımal ümittoy jеңебиz, rejissor baldar var, tekniktin barın aytalık, bulardın önörümüne kadimke, Kırgızga turat baykalıp, emi kuttu bolsun çoğ mayram, üzürün görsök kadimki Kırgızga kılgan emgektin, azıra kuşul belegim silergen kuşunun aytıp bermekmiyine. Рахмат, Абдували ага, бага аты атаса куту сүйүнүп тур деп коет го кыргызда. Рахмат агай, мына сиз ушул Актаңдай теледолбоорун алып чыгып келесиз. Актаңдай долбоору тууралуу кыскача маалымат айта кетпейсизби? Анан кийин алдыдагы пландары тууралуу. Жакшы болот. Эми бул биздин жаш кезибизден эле кыялыбызга Алла Таалам ушул кошо жараткандай эле Кыргыздын канжанына комузду кошо, калпак өнөрүнү кошо жараткандай эле мен дагы ушул бир кызыктуу нерсе айтып берейин. Туулгандан кийин ушул жаш бала чагымда өтө кыялдана берчүмүн да. Ушул айылда теле көрсөтпөйт эле, бир эле айылда, бир эле ушул биздин согуштун ардагери чоң атабыз болчу, ошонун үйүндө телевизор болчу да. Анан ушу жалпы биздин айылга көрүнсө, биздин районго көрүнсө деп улуу Памир тоонун этеги чоң алайда көп кыялдарга батчы элем. Мына буйруп, Кудай Таалам насыбы, ошо жакшылыгы буйруп, кийин ушу Оштогу Рыспай Абдыкатыров атындагы филармонияда иштеп, анан 2001 жылдан баштап ушул эл тээрге
Ал кезде ушул жетекчи биздин Бердибек Матсакулы агайга келип ушул Актаңдай деген телекөрсөтүү бар. Ушундай бир элге төкмөлүк өнөрдү, баягы элдик өнөрдүн туу чокусу бул манас айткандар, дастан айткан, элдик ырларды ырдагандардын ушул алып чыга турган бир өзүнчө долбоор камдап жүрдүм эле деп ушул сунуш кылсам, ал агай жок дебей ушул ошолдон бери канча жыл мына 13-14 жылдын жүзү болуп отурат Актаңдай телекөрсөтүүсү чыгып келатат да. Анан ушул биздин айрыкча ушул жерде иштеген жетекчиликке же болбосо биздин жамаатка аябай терең ыраазычылык билдире кетем да, ушул учурдан пайдаланып. Себеп дегенде биздин операторлор, техниктер, биздин телен кызматкерлери болбосо биздин ошол жасаган долбоорубуздун жүзү ачылбайт. Жетекчилик колдоп бербесе жүзү ачылбайт да. Анан Актаңдай телекөрсөтүүсүнүн негизги багыттары мына быйыл буйруса 2014-төн биздин Ош Бишкек телекөпүрөбү чыгып келген. Ошону кайрадан жаңыртсак деген. Анан алдында койгон дагы бир өтө чоң максаттар бар. Ушул биздин калдайган казак эли менен биздин мына ушул техникалык менен жетекчиси Бегмамат Көчкөновдун ушундай бир сунушу бар да. Ошол мына биздин телекөпүрөбү аркылуу казак агайыны бордошторубуз менен дагы мамилени түзүп, түз эфирге чыксак болот деген чоң үмүттөр бар. Алдыга койгон максаттар ошол. Буйруса биз жетекчилик менен кеңешип, дагы ошол бир бийик деңгээлге айтыштарды, дастандарды, элдик өнөр менен баягы кыргыз элинин, казак элинин, Орто Азиядагы биздин ушул элдердин биримдигин даңктасак болот да. Баягы Шаршен атабыз айткан экен, ырдайын деп келдимби, ырдайын деп. Анысы ырдай жалал аттан ат арытып, жол карытып келген Кале эжебиз дагы бир ырдап берсе. Рахмат, Исхак. Бардык кесиптештерди майрамыңыздар менен демекчимин. Түйшүгү татаал, бирок сыймыктуу кесип ээлерин дагы бир жолу бүгүнкү эртеңки 8 декабрь телевидение кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен биздин Жалал Абад дубанын атынан куттуктап кетмекчимин. Рахмат эже. Жеңишбек Шамшиевдин Толгону деген ырын аткарып берейин. Мен өзүм деле комуз ойнойм, анан Акимбеков турганда комузду ойношумдай кыйыныраак болуп калат. Жакшы болот анда коштоп берейин. Мен деле ушул баягы коштоп берсем жакшы болот анда. Apamdı men altın tutkan çınar dem, atamanın karmap turgan türkügü. Kubançıma, kaygıma da teң şerik. Bul ömürde can bulbuzdur sençelik. Ak sarayım altın tutkan atenim. Algaç kırım özüңөргө естелик. Алыс жактан өмүр тилим кагылып, балапандай жете албадым талпынып. Мына ушул эс алууда барам деп мен да жүрөм ата-энемди сагынып. Мына ушул кол бошосо барам деп мен да жүрөм
ата энемди сагынып мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып. Ой, рахмат. Чындыгында баягы журналисттер аргырдуу талант ээси деп бекерин айтышпаса керек. Муну албетте бүгүн сиздер келип далилдеп турасыздар. Ылайым эле үнүңүздөргө үнү кошула берсин. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым чыгармачылык изденүүдө болуп жүрө бериңиздер. Жалал Абадтан көп ушул келгенге убакыт кол бошобой атат окшойт да, биздин эл терге кызмат кылып жүргөн. Жалал Абадта чындыгында бүгүнкү күндө баягы аймактык кабарчы болгондон кийин негизинен ушу жаңылыктар менен гана чектелебиз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол бүгүнкү күндө жетекчилик ушул эл аралык стандартта жаңылыктарды берүүнү көп талап кылып жатат. Андыктан Жалал Абад аймагы дагы көп чек ара көйгөйлөрү бар, бир топ алыскы райондор бар. Ушул аймактардан негиздүү элдин көйгөйлөрүн топтоо түйшүгү менен болуп, сиздерге келип мындай жакындан сүйлөшүүгө чындыгында көп убакыт болбой калып жатат. Албетте. Ачылбаган сырлар ачылбаган бойдон калып кетет деппизби? Албетте баягы журналистика тармагынын өзүнө жараша түйшүгү аранын дагы сыймыктана турган жактары бар деп айтылып келет. Кайрадан жара алсаңыз, эгерде мына ушундай мүмкүнчүлүк берилсе, кайра ушул журналистика тармагын тандайт белеңиз? Кайра эле түптүз ушул чыгармачылыкка келмекмин. Түз эле ушул телевиденияга келмекмин. Себеби менин кичинекей бала кезимден ушул элдик оозеки чыгармачылыкка, элдик дастандарга, чыныгы чыгармачылык дүйнөсүнө көп калыптанып, тарбияланып калдым. Мен өзүм кичинекейимден тайэнемдин колунда чоңойдум да. Ошондуктан чыгармачылыкка багыт алуума ушул кишинин чоң таасири болуп калды десем жаңылышпайм. Анан мен мектепте окуп жүрүп дастандарды көп аткарып жүрдүм комуз менен. Анан 6-класста окуп атканымда КТРден таанышып коюңуздар деген атайын мен тууралуу бир передача берилген. Ошондон кийин мен ушул 12-13 жашымда эле ушул телевидениянын жумушуна аябай кызыгып, калыптанып калдым да. Ар бир камера тарткан, ар бир эфирге иштеп аткан режиссерлор, ар бир редактордун кызматы ушунчалык менин жан дүйнөмө уюп, жан дүйнөмөн орун тапты да. Рахмат, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдире кетели. Таң эрте биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөргөнүңүздөр үчүн дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда куттуктоо сөзүңүздөрдү уксак. Жалпы биздин кесиптештерибизге. Эми биздин ушул жалпы кесиптештер бул телевидение десе көпчүлүгү мына азыр сиздерди бизди көрүп отуруп баардыгы бул оңой эле сүйлөп коюш же болбосо оңой эле ырдап коюш же болбосо оңой эле бир сюжетти даярдаш деп ойлошу мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы биздин түйшүгү өтө чоң. Ал көпчүлүктүн иши, телевидениянын иши. Мен ошо келгенден кийин көп түшүнүп атпаймынбы? Анан жаңы долбоорлорду ишке ашырып, элдик каналдын ошол жүзүн баардыгыбыз чогуу дагы кача берелик. Ар бир биздин улуу муун жаштарыбызга, биздин Эл ФМде иштегендер, же болбосо биздин техниктер, же болбосо биздин мына бухгалтерияда дагы ушул иштегендер бар. Алар айлыгыбызды бербесе дагы көңүлүбүз ачылбайт. Жетекчилик колдоо көрсөтпөсө дагы көңүлү ачылбайт. Анан баягы бизде ОТК да бар. ОТКдагылар баягы бизди таза өткөрбөсө дагы ишибиз алдыга кетпейт дегенде, анан пландоо бөлүмү бар. Ал жерде иштейт. Деги эле ушул баардыгыбыз бири-бирибиз менен эриş чаркак иштесек, демек биздин ушул эл тердин жумушу дагы алдыга ачылып, ого дагы 54 өлкөнүн, андан да көп өлкөнү ушул жаңырта берет деген ойдомун. Сиздер менен бирге жалпы биздин кесиптештерди майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар. Рахмат Кыялыжа. Биздин Ушул түйшүгү татаал биздин кесиптештерди дагы бир жолу майрамыңыздар менен демекчимин. Биринчи тылыңыздар бекем болсун. Тыл бул ар бирибизге үй бүлө. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык, бакубаттык, ден соолук болсо, андан кийин телевидениянын кызматына белди бекем болуп аттанып чыгабыз демекчимин. Бар болуңуздар, ийгилик болсун. Рахмат, таң эртеге ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн дагы бир жолу сиздердин дагы майрамыңыздар менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрүбүз түз эфирде улантылат. Элдик телеканалдын эфирин айыл таңы көрсөтүүсү улантат.